8 bölüm. Ошондо Теңир Мусага мындай деди. Аарунга мындай деп айт. Ал чырактандын үстүндөгү 7 чыракты күйгүзгөндө, чырак чырактандын алды жагына жарык берип тургудай болсун. Теңир Мусага кандай буйруса, Аарун ошондой кылды. Чырактандын үстүндөгү 7 чыракты чырактандын алды жагына жарык берип тургудай кылып күйгүздү. Чырактан өзөгүнөн баштап гүлдөрүнө чейин алтындан чегилип жасалган. Ал чырактанды Теңирдин Мусага көрсөткөн үлгүсү боюнча жасаган. Теңир Мусага дагы мындай деди. Исраил уулдарынын арасынан лебилерди бөлүп алып, аларды ыйыкта. Аларды мындай кылып ыйыкта. Аларга ыйыктоочу суудан чач. Алар денесиндеги түктөрүн устара менен кырып, кийимдерин жуушсун. Ошондо таза болушат. Анан бир букачар буудай унунан зайтун майы кошулуп жасалган нан курмандыгын, күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка дагы бир букачар алып келишсин. Анан лебилерди жыйын чатырынын алдына алып келип, Исраил уулдарынын бүт жамаатын чогулт. Анан лебилерди Теңирдин алдына алып кел. Исраил уулдары колдорун лебилердин башына коюшсун. Аарун болсо Исраил уулдарынын арасынан бөлүнүп алынган лебилерди Теңирдин алдында кызмат кылуу үчүн Теңирге арнасын. Лебилер болсо колдорун букачарлардын башына коюшсун. Анан букачарлардын бирин күнөө үчүн курмандыкка чал. Лебилерди күнөөсүнөн тазалоо үчүн экинчисин Теңирге арнап, бүтүндөй өртөлүүчү курмандыкка чал. Анан лебилерди Аарундун алдына, анын уулдарынын алдына коюп, аларды Теңирге арна. Ошентип лебилер меники болуш үчүн лебилерди Исраилдан бөлүп ал.